Мурат агай, саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Биз сиздин айылдаштарыңыздан сизди бир топ жашка келип калганда жогорку билим алып атат деп уктук. Биринчиңиз тарых факультети экен, Жок, юридика. Биринчи юридика. Экинчиси тарых факультети. Ооба. Ошо айтып өтсөңүз, ушу бир топ жашка келип калганда эмнеге окуйм деп чечтиңиз? Мен себеби классика тарыхын жакшы көрчүм жаш кезимде. Мен көп бир туугандуу болгондуктан мен окуй албай калдым. 3 класс гана билимим бар. Энеме жардам берип, 11 тууган болгонун, ошо улуудан кичүү болгонун, улуулар армияга кетти, тияка кетти, калган энелерди карабай. Ошон үчүн мен 3 класс гана билимим болуп, кийин 10 завочно бүтүрдүм. Андан кийин окууга чолоо тийген жок. Советтик армияга чакырылдым. Андан кийин мал сал кайтарып, анан ушул иштебеген стройка, ар кандай жумуштарда иштеп карапайым чабан болдум, скотник болдум, суугатчы болдум, столдун директори да болдум. Очно окудуңузбу, дистанционно окудуңузбу? Кандай бүтүрүп атасыз? Заочно. Заочно. Мен айткам, сразу эле экзамен алып диплом берер болбойт дейт, 5 жыл окушуң керек дейт. Азыр сиздин үйүңүздөн бир ноутбук көрдүк, ошондо азыр пандемия мезгилинде мындай ноутбук менен тапшырып атасыз да? Кандай эмне өздөштүрүп кетиңиз? Мен эч жерде окуган жокмун. Ошол телефон аркылуу эле неметип, анан ошо аңтарам ичин баарын аңтарам. Керектүүдү чыгарам, сурайм, бере эле бер деп. Азыр канчада сагай? Азыр 65-тем. 65-тесиз. Канча небереңиз бар? Неберем жакшы эле, эми айтпайт дейт. Санын айтпайт дейт. Siz учурда ким болуп эмгектенесиз азыр? Я. Азыр ким болуп эмгектенесиз? Азыр фермермин, балам фермерликке үйрөтүп атам. Азыр ушундай данный ситуацияда бир 20 уй саалат, 30 уй бар. Анан жайында 400 литрге чейин сүт төгөм. Ошо Эми акыркы суроо, юридика факультетин бүтүрүп атасыз буюрса. Анан тарых факультетине тапшырат экенсиз. Анан 2 дипломду алгандан кийин мындай эмне кылам деген пландарыңыз бар да? Ошо 2 диплом. мен эч ал диплом менен бирдеке кылайын деген жерим жок. Мен Кыргыз академиясына барсам, ал жерде эмнени бүттүң эле деп эле сурай берет экен, дипломуң жок эмне. Ал дипломдун чындыгында кереги деле жок. Анан болгондо ошол алып коюш керек экен. Анан ошон үчүн окуп атам. Мага эми 65ке чыкканда ана кызыкчылыгы жок, мага кызмат кылам, анан тиги кылам, бу кылам жок. Кыскасы мындай жеке өзүңүздү өнүктүрүү, аң сезимди. Ооба, бала чакама берүү.